Арык менен суу аралашмасынан күйүүчү газ иштелип чыгат. Өндүрүлгөн газдан тамак аш бышырууга болот. Электр энергиясын үнөмдөгөн бул технологияга Оштогу отор эс алуу жайы кызыгып алган. Алар 4 айдан бери тынымсыз тамак даярдоо үчүн 1100 куб газ керек дегенин айтышат. 37 градуста 38 градусга чейин ысыкта туруш керек. Ысыкта бул газ чыгат да. Ачыгандан кийин будан автоматически мына компрессор өзүнүн сааты бар. О манометр. Азыр иштеди го. 1,5-га чыкканда өзү автоматически газды соруп, тышкарыда чоң бочка бар. Ошого айдайт. Ого топтой берет. Одон ресторанга кетет. Электр энергиясы көп алдыр. Кандай десе сакталып калды да. Ал эми калаадагы 365 номериндеги дарыкана пункту 3-4 айдан бери электр энергиясын аз сарптоочу лампаларды иштетүүдө. Дарыкана элге 16 саат кызмат көрсөтүп, бул аралыкта жарыктык өчпөй турат. Анткени менен бир айда электр төлөмдөрүнө болгон каражаттан 30% үнөмдөлүп калды. Бул электр тетиктерин аз сарптаган каражаттын 70%ын Европа өнүктүрүү банкы берсе, калганын өздөрү көтөрүшкөн. Ошондо мына жылына караганда мисалы былтыр биз 200 миң кетириппиз электр энергия. Былтыры мына жылга салыштырмалуу бул жылдын акырына чейин где-то 120 миң биз электр энергия сарптайт экен. Ошондо жылына 60 миң сом экономия болуп жатат. Электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга коллектор чоң жардамын берет. Ушул жылдын башында Ош Нуру мейманканасы күн нурунун таасири менен жылуу суу берүүчү коллекторду пайдаланып баштаган. Анда күнүнө 4 тонна суу 60-70 градуста ысып турат. Бул системанын 2016 жылдын февраль айынан башталды. Азыркы учурда бүт мейманкананын номерлери менен жалпы номерлери 105 номерди камсыздоо менен бирге ресторан, прачка, башка отельдерди камсыздап турат. Эгерде шаарда суу өчсө да биздин өзүбүздүн скважина аркылуу 1 саат 2 сааттын ичинде кайра үзгүлтүксүз уланып кетет. Маалымат үчүн айта кетсек, Европа өнүктүрүү банкынын орто жана чакан ишкерликти колдоо программасы жогорудагыдай долбоорлорго колдоо көрсөтүп келүүдө. Мында ишкерлерге каражат жагынан тышкары кеп кеңеш берүү үчүн атайын адистер көмөктөшөт. Нуржамал Баргыбаева, Азамат Кубатбек уулу, Башат.